Масалиевтің мақсаты эмне? Интернетте депутат Исхак Масалиевтің Қырғызстан Орусияға Украина менен болгон согушта жардам бериши керек деген пикири боюнча талкуу дагы деле токтой элек. Эл өкүлү Орусияга кандай формада жардам берүү керектигин так айтпаса дагы, өлкө жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө экенин белгилеп, биз союздашпыз деп түз эле айтты. Мен ойлогонум, коркконум, өкүнгөнүм, ошол жерде бизде 1 миллионго жакын калкыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз эмгектенип атат. Экинчиден биз ОДКБ уюм боюнча союзникпиз. Мен сизге төрага катары баягы коопсуздук кеңештин мүчөсү катары кайрылат элем, ушул маселе боюнча бир терең изилдеп туруп, керектүү чечимдерге биз барышыбыз керек, колдошубуз керек. Болбосо мына жакында Улуттук банк Россия банктар менен иштебегиле деген бир маалымат чыгып калды. Бул кандай деген сөз? Бул биз Россияга каршы кылган аракетибиз эсептелип атат да. Ошондуктан мен суранат элем, урматтуу депутаттар, балким биз Россия менен кызматташуу уюмубуз деле бир аракет кылып, же тийиштүү комитетибиз Госдума менен бир мамиле түзүп туруп, бир кандай формада жардам бере алабыз деген бир багытта ойлонуп көрсөк деген пикирди айтам да. Депутаттын бул сунушу жогорку кеңеште ошол замат талкууланган жок. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана башка депутаттар укмаксан эле болуп коюшту. Бирок эл ичинде депутаттын көтөргөн демилгеси сынга алынып, интернет колдонуучулардын көпчүлүгү Кыргызстанды согушка аралаштырбоону талап кылууда. Себеби президент Садыр Жапаров өлкөгө Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш келгенде Кыргызстан Украинадагы согуштун тезирээк бүтүшүн жактай турганын айтып, өлкөнүн нейтралдуу позициясын бекемдеген. Исхак Масалиевтин сунушунун кандай кесепети болушу мүмкүн? Кыргызстандын мыйзамдары бул боюнча эмне дейт? Медиахаб эксперттер менен юристтерге кайрылып жооп алды. Эркин эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков депутат Масалиев буга чейин Орусияда кордолгон кыргыз мигранттарынын укугун коргобой туруп, башка өлкөнүн кызыкчылыгын ойлогону таптакыр туура эмес дейт. Бул өтө орой жана биздин мамлекеттин позициясына каршы келген сунуш. Мен оюмча кээ бир жогорку даражадагы адамдар башка мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп жаткандай сезим калтырып жатат. Себеби биздин мамлекет бул согушта конкреттүү өз позициясын билдирген, бул нейтралитет. Биз деле эмес, Борбор Азиядагы мамлекеттердин бардыгы нейтралдуу позициядагыны ачыгын айткан. Бул биринчиден. Экинчиден, Масалиев мырза ушунча эле жардам береткен карапайым кыргыздын 1,5 миллион жаштар ошол жакта сабалып, түрмөдө отуруп, өлүп жатканын бир жолу маселе кылып көтөрүп, ошо биздин карапайым элдин жарандарын, балдарын укугун бир жолу айтып койду беле? Эч качан айткан эмес. Же мына азыр барыңыздар Токмокто 1000 деген фуралар турат ошол жерде, өтө албай. Ошолордун маселесин бир жолу көтөрүп койду беле? Көтөргөн эмес. Ошондуктан бир нерсени сунуштарда, урматтуу Масалиев мырза, нар жак бер жакты караш керек. Согуш бул оюнчук эмес. Тилекке каршы пропагандага сугарылган бир топ жашка барып калган эле ата-энелер, кыргыз эле ата-энелер өздөрүнүн балдарын согушка жөнөтүп атканын биз азыр көрүп жатпайбызбы? Ал эми саясат талдоочу Руслан Ахматбек Орусия-Украина согушунда Кыргызстан нейтралдуу позицияда экенин эске алганда, Масалиевдин сөздөрү өлкө жетекчилигин да ыңгайсыз абалга калтырды дейт. Эми бүгүнкү жанагы парламентте эл өкүлүнүн билдирүүсүн мен аябай таң калуу менен кабыл алдым. Себеби дегенде Орусия тарабынан, жанагы ОДКБ, ЖКК тарабынан деле бир кандайдыр бир кайрылуу, бир талап деле болгон эмес да. Анан туруп эле баягы жылкы теппей, жылан чакпай, анан ушинтип эле бир билдирүү тарап биз жардам беришибиз керек депчи. Аябай таң калыштуу. Мен оюма дароо бир нерсе келди. Өлкөнүн ичинде же сыртында кимдир бирөөлөр ушундай нерсе менен Кыргызстанга балким кайрылсак же ушундай маселе көтөрсөк, коомдун реакциясы кандай болот дегенди жоктоп атат окшойт да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы эл өкүлүнүн жанагыдай аябай мындай айтканда кызык бир билдирүүсүнөн кийин өлкө аябай ыңгайсыз абалда калды. Жанагы Кремлдин авантюрасына аралашуу ыктымалдуулугу жогору болуп калды да. Себеби дегенде жаныбызда коңшу билдеген Кытай дагы, бүтүн дүйнө коомчулугу ушул мамиледе аябай өзгөчө аяр мамиле кылып атат да. Тарапты тандабоо үчүн. Же болбосо тандаган учурда дагы агрессордун тарабында эмес, жабыркаган, зулумга дуушар болгон
баскынчылыкка дуушар болгон тиги өлкөнүн жанында орун алганга аракет кылып атат да. А биз бүгүнкү күндө таң калыштуу түрдө ушул баскынчыны, агрессорду жанагыдай дүйнөгө бүлүк салган окуяны башталган бир өлкөгө, Кремльге мындай жардам беребиз деп чыгып атабыз да. ЖККнын алкагында. Ошол эле ЖККнын алкагына эске алалы, мисалы, ЖКК Тажикстан окуясында эмне кылды эле? Унчукпай, сөз айтканга жарабай, эчтеке болбогондой түр көрсөтүп койгон. Эртең мисалы эмне? Макул жардам бергиле десе. Макул жардам бергиле десе эмне кылабыз биз? Барып жардам беребизби? Биздин өзүбүз бүгүнкү күндө селден, жанагы тышкы ичкибиздеги жанагы экологиялык көп сыноолордон өттүк. Өзүбүздүн көйгөйлөрүбүзгө анан биз ошолордун баарын таштап коюп тияка жардам беребизби? Өзүбүздүн абалыбызды бир карап алалычы. Же болбосо эмне? Эртең макул жардам бергиле, кел аскер жибергиле десе эмне кылабыз? Өзүбүз демилгени көтөрүп атабыз да. Биринчи алардын кандайдыр бир суроо талабына карата бир мамиле кылыш керек. Анан бул жерде өзгөчө аябай маанилүү коңшулардын позициясына жараша биз дагы ошондой бир позицияны карманышыбыз керек да. Биз бөлүнүп, эртең ал жактан эмес, коңшулар жагынан биз изоляцияга дуушар болуп калышыбыз мүмкүн. Дүйнөнү айтпай эле коеюн да. Юрист Таттуу Эргешбаева Кыргызстандын мыйзамдары башка өлкөнүн согушуна кыргыз аскерлеринин катышуусуна жол бербейт дейт. Нейтралдуу позиция деген бул же Орусияга, же Украина тарабына тартпоо жана бул согушта мүмкүнчүлүк болушунча максималдуу киришпей ортончо позицияны кармануу. Эми Кыргыз Республикасынын саясий экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө карап биздин улуттук коопсуздукту карманганда биз эл аралык майданда ушул позиция биз үчүн бүгүнкү күндө эң эффективдүү. Анан согушту эч кимибиз каалабайбыз негизи. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө болуп аткан регионалдык согушта Борбор Азияга түздөн түз таасири бар. Ошондуктан мисалы Кыргыз Республикасы ОДКБ, ЕАЭС, башкача айтканда Таможенный союздун мүчөлүгүнө киргенибиз бар. Бул регионалдык келишимдер. Жана Россия менен тыгыз байланышыбыз бар, социалдык, экономикалык жана коопсуздук тармагында. Эми алар боюнча эки тараптуу, эки мамлекет ортосундагы регионалдык келишимдердин негизинде иш-чаралар жасалып атат. Бирок жасалганы менен бүгүнкү күндөгү Орусиядагы болуп аткан эскалацияга Кыргыз Республикасы колдоо көрсөтө албайт. Көрсөткөн учурда биз эл аралык майдандын алдындагы өзүбүздүн келишимдер жана жоопкерчиликтер, өзгөчө бир талаптар боюнча ал жерден санкция алышыбыз мүмкүн. Өзгөчө бул SWIFT системасы, банк системасы, финансылык жактан бизге берилген грант, кредиттер тараптан өзгөчө бир коркунучтар жаратылышы мүмкүн. Жана Кыргыз Республикасынын жарандары бир гана Орусияда эмес, АКШда, Кореяда, башка көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө иштеп жашайт. Саны анчалык көп болбогон учурда дагы 150 миңге жакын жарандарыбыз чет өлкөдө жашап, окуп, иштеп келишет. Ошондуктан биз жалпысынан кайсы жерде көпчүлүк болгон гана жарандардын укугун коргобостон ар бир жарандарыбызга тиешелүү болгон программага карманышыбыз керек. Жана бул жерде ар бир саясатчы өзүнүн оюн айтышы мүмкүн. Бирок расмий иретинде президенттик администрация жүргүзгөн программа боюнча Кыргыз Республикасы көп вектордуу саясатты карманып, тышкы саясатында көптөгөн өлкөлөр менен келишимдердин негизинде иш-чараларды алып баруусу зарыл. Ошондуктан бүгүнкү күндө минималдуу позиция бул Кыргыз Республикасы нейтралитет позициясын карманыш керек. Жана эгерде кандайдыр бир согуштук эскалациянын алкагында Кыргыз Республикасынын милдети пайда болсо, мисалы ОДКБга катышып, ошонун мүчөлүгүндө барып стратегиялык өзгөчө жерлерди коргоо боюнча запрос түшсө, аны парламент 3 окууда кабыл алып, президент кол коюш керек. Бул өзүнчө бир чоң саясий чечим болот. Биз ал жагдайга жете элекпиз. Жеткен учурда дагы эгерде ошондой запрос болсо, Таможенный союз, ОДКБ союзунун мүчөлөрүнүн обороналары барып бир гана стратегиялык объекттерди коргоп, колдоп берүү гана функциясын аткара алат. Бирок согушка катышуу функциясын аткара албайт. Көптөгөн эл аралык келишимдерде, эч бир келишимде Кыргыз Республикасынын жарандары же Кыргыз Республикасынын солдаттары согушта катышып жардам берсин деген норма жок. Ошондуктан биз мыйзамдарды туура интерпретация кылып, Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына, жалпы жарандарынын коопсуздугуна зарар келтирбөө үчүн
көптөгөн провокациялык чакыруулардан алыс болушубуз керек деп санайм. Исхак Масалиев жөн эле депутат эмес, ал оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаровдун ордуна Бүтүн Кыргызстан фракциясын жетектеп отурат. Масалиев буга чейин жогорку кеңештин 2, 3, 4 жана 6 чакырылыштарында депутат болгон. 2021 жылы болсо парламенттин 7 чакырылышына шайланып келген. Масалиев Орусияга жардам берили деген жакта Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Орусияга барбай турууга чакырды. Буга чек арада көзөмөлдүн жана коопсуздук чаралардын күчөтүлгөнү себеп болгону айтылды. 3 сентябрда Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин быйылкы жылы эмгек мигранттар жасаган кылмыштар өскөнүн айтып, мыйзамсыз миграция менен күрөшүүнү күчөтүүнү тапшырды. Августтун ортосунда болсо ЛДПР партиясы Думага мигранттарга үй бүлөсүн алып келүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун дагы алып келди. Мыйзам кабыл алынса, көпчүлүк мигранттар үй бүлөсүн мекенине таштап келиши керек болот. Азыр мигранттарга эле эмес, мигранттардын балдарына дагы байланыштуу маселелер көтөрүлүп жатат. Мисалы учурда мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда орус тилинен экзамен алуу мыйзам долбоору каралып жатат. Ал эми Новосибирскте жергиликтүү бийлик мигранттардын балдарын юн армияга жөнөткүсү келет. Демилгенин авторлору аскердик патриоттук мындай лагерлерде чет элдиктердин балдары орус тилин үйрөнө алышат деп негиздеп жатышат. Орусияда мигранттарга кысым күчөгөндөн күчөп баратат. Ал эми кыргыз депутатынын көтөргөн демилгеси сунушу мына ушул болду. А сиз кандай ойлойсуз? Исхак Масалиев Кыргызстандагы кандай көйгөйлөрдү көтөрүп чыкса жакшы болмок? Оюңузду жазыңыз. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Аты жөнүм Эльвира Султанмурат кызы. Көрүшкөнчө.